Эгер себепсиз эле шишип жатсаңыз, сөзсүз врачка кайрылууңуз кажет. Шишиктин негизги себептери төмөнкүлөр: жүрөк кан тамыр бөйрөк оорулары, гормоналдык дисбаланс, стресс, депрессия, туура эмес тамактануу, физикалык активдүүлүктүн жоктугу, организмге таза суу жетишсиз, кайсы бир фактордон келип чыккан аллергия. Ден соолугуңузга байланыштуу маселе жок болсо, анда төмөнкү ыкмаларды колдонуп, организмдеги ашыкча сууну чыгарууга болот. Биринчи, спорт менен машыгыңыз, фитнес залга барыңыз, сууда сүзүңүз, велосипед тебиңиз. Күнүгө эртең менен физикалык көнүгүүлөрдү жасаңыз. Бардык адамда чуркоо, спорт залга баруу мүмкүнчүлүгү жок, бирок басуу мүмкүнчүлүгү көпчүлүктө бар. Көп басуу омурткалардын бекем болуусунун, жүрөк кан тамыр системасынын жакшы иштешинин, негизи эле чын ден соолуктун жарчысы. Андыктан күнүнө жок дегенде 30 мүнөт басууну адатка айлантыңыз. Экинчи, сөзсүз түрдө 1,5–2 литр газдалбаган таза суу ичиңиз. Чай, шире, шорпо сыяктуу суусундуктар эсептелбейт. Туздуу тамак аштардан качып, башка тамактарга да туздун өлчөмүн азыраак кошконго аракет кылыңыз. Мөмө жемиш, жашылчалар күнүмдүк рационуңузда сөзсүз болсун. Үчүнчү, шишиктен тез арада арылуунун дагы бир жакшы ыкмасы ысык мончо. Ысык парга киргенде тери аркылуу ашыкча суу чыгып кетет. Мончодо бир нече саат жүрө бергендердин катарында болсоңуз, организмге керектүү суюктуктун запасын толтуруп туруу үчүн маал-маалы менен чөп чай ичип туруңуз. Укалоо жакпаган адам аз болсо керек. Бул жагымдуу процесс организмден ашыкча сууну чыгарууга да жардам берерин билчү белеңиз. Укалоо лимфа түйүндөрүн активдештирет, кан айланууну нормага салат. Мындай жыйынтыкка жетүү үчүн бүт денеңизди укалатканыңыз жакшы. Эгер андай мүмкүнчүлүк жок болсо, денеңиздин ар кайсы бөлүгүн өз-өзүнчө болсо да укалата бериңиз. Негизгиси жылына 1–2 жолу толук укалоо курсуна барып турсаңыз жаңылбайсыз.